Саламатсыңарбы окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Европа өлкөлөрүндөгү кайра жаралуу жана агартуу доору. Силер бул сабакта кайра жаралуу доорунун мезгили, ошол мезгилдеги илимий ачылыш төңкөрүштөр, искусство өнүгүшү жөнүндө билимиңер кеңейет. Маалымат булактарына таянып, тапшырмаларды аткарып, жаңы мезгилге салыштырып анализ жүргүзөсүңөр. Билимге, билгичтикке карай умтуласыңар. Сабактын жабдылышы сүрөттөр, таблицалар жана дал келтирүүлөр. Кайра жаралуу доору бул дүйнөлүк мааниге ээ. Европа маданиятынын тарыхы. Башкача айтканда, ошол мезгилде адамга жана адамдардын иш-аракеттерине кызыгуу пайда болгон. Кайра жаралуу доорун Ренессанс деп атап койсок болот. Ренессанс латын тилинен алынган кайра төрөлүү дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда, маданий жаңылануу деп дагы айтсак болот. 15-кылымдын акырынан тартып, Европанын өлкөлөрүндө маданият жогорулай баштайт. Илим менен искусство дүркүрөп өсөт. Маданий жогорулаш баарынан мурда Италияда башталган. Анда айрыкча табияттануу илиминде жүргөн революция диний көз карашка сокку урган. Окумуштуулар көп жылдык байкоолор, илимий изилдөөлөр аркылуу жаратылыш кубулуштарын түшүндүрүүгө, алардын себептерин билүүгө умтулган. Сүрөтчүлөр адамдарды табияттын фонунда тарта башташкан. Скульпторлор адамдардын дене түзүлүшүн изилдеп үйрөнүшкөн. Польшалык улуу окумуштуу Николай Коперник ааламга карата болгон чиркөөлүк көз караштарга кыйраткыч сокку урган. Ал эң жөнөкөй куралдардын жардамы менен асман жылдыздарына 30 жылдан ашуун убакыт байкоо жүргүзгөн. Татаал эсептөөлөр жасоо менен Коперник жер күндүн тегерегинде жана ошону менен бирге өзүнүн огунун тегерегинде айланат деген корутундуга келген. Ал 1543 жылы асман сфераларынын айланышы жөнүндө деген китебин жарыялайт. Анын достору китептин биринчи нускасын алып келип, окумуштуунун муздап бараткан колуна карматканда, ал өлүм алдында жаткан болчу. Коперниктин ачуулары илимге бүтүндөй бир бурулуш жасаган. Жордано Бруно анык баатыр, илим үчүн күрөшүүчү италиялык улуу ойчул Жордано Бруно болгон. 1548 жылы туулуп, жаш өспүрүм кезинде анын ата-энеси монастырга беришкен. Бала кезинен Жордано билимге умтулуп, өзүн Кудайга сыйынууга эмес, илимий иштерге багыттаган. Жашыруун түрдө Коперниктин китеби менен таанышып, дүйнөнү кыдыра баштаган. Монахтык кийимин таштап, монастырдан качып чыккан. 16 жылдын ичинде ал Европанын көптөгөн өлкөлөрүндө, Францияда, Англияда, Германияда, Чехияда болгон. Ал ааламдын чети жок, бирок чексиз жана акыры жок деп ырастаган. Жер гана эмес, күн да дүйнөнүн борбору эмес. Аалам сансыз көп жылдыз, алардын ар бири бизден алыс турган күн. Бул күндөрдүн тегерегинде өзүнүн планеталары айланып жүрөт, деп айткан. Ата мекенин сагынган Бруно Италияга кайтып келет. Ал кара ниеттик жана чыккынчылык кылган инквизициянын колуна түшүп калат. 8 жыл бою коркунучтуу түрмөлөрдө олтурат. Бирок кыйноо менен дагы, сөз менен да инквизиторлор аны көз карашынан баш тартыра алышпайт. Чиркөө соту окумуштууну отко өрттөөгө өкүм чыгарат. Чечимди угуп, Бруно өзүнүн желдеттерине тике карап, мага өкүм чыгаруу менен отко бараткан менден көрө силер коркконуңардан калтырап жатасыңар деп айткан. 1600 жылы 16 февралда Жордано Брунону өрттөп жиберишет. Галилео Галилей Венециянын калкы толкунданып, шаардагы башкы собордун жанына топурап чогулуп алышат. Алыскы аралыктан деңиздеги корабльдерди жана башка көптөгөн нерселерди ачык көрүүгө мүмкүн болгон телескоптун ар кимдин көргүсү келип жатат. Галилей асманды телескоп менен байкаган биринчи окумуштуу болгон. Ал телескоптун жардамы менен көзгө көрүнө турган буюмдарды 30 эсе чоңойтууга жетишкен. Чиркөө Коперниктин китебин окууга тыюу салды. Мына ушул тыюу салууга жооп катары Галилей польшалык окумуштуунун корутундуларын коргогон илимий эмгегин басып чыгарды. Папа Галилейди Римге чиркөө сотуна чакырды.
70 жаштагы окумуштууну инквизициянын алдына алып келишти. Сурак 5 айга созулган. Кыйноо менен коркутуп инквизиторлор азап тарткан чалдын баш тартуусуна жетишишти. Өкүнгөн күнөөкөрдүн кийимин кийип, ал тизелеп отуруп, соттун артынан мазактаган өкүнүү сөздөрүн кайталоого тийиш болчу. Кийин Галилейдин баш тарткандыгы жөнүндө эң сонун уламыш түзүлгөн. Ал жердин кыймылдай тургандыгына ишенбегендиги жөнүндө айтып жатып, ордунан тура калып, баары бир ал айланып жатат деп айткан. Мына ошентип илим динге каршы көтөрүлгөн жана анын туткунунан бошонуп чыккан. Дүйнөнү түшүндүрүү жана изилдөө үчүн анын алдында чексиз мейкиндиктер ачылды. Рафаэль кайра Рафаэль Санти кайра жаралуу доорунун эң улуу сүрөтчүлөрүнүн бири. Ал бардык жагынан келишкен адамды, келбеттүү денесин, терең акылын, жайдары мүнөзүн көрсөтүүгө умтулган. Жаш кезинде Рафаэль Флоренцияда жашап, бул жерде өзүнүн мыкты картиналарынын көбүн түзгөн. Леонардо да Винчи италиялык кайра жаралуу доорунун барып турган улуу ишмерлеринин бири флоренциялык киши болгон. Анын атасы ок аттуу шаардык, энеси жөнөкөй дыйкандын кызы болгон. Леонардо да Винчи ар нерсеге абдан шыктуу, акылман сүрөтчү жана окумуштуу, ойлоп чыгаргыч инженер, архитектор жана скульптор, музыкант жана акын киши болгон. Бала кезинен эле өзүнүн талкпас эмгекчил кылып тарбиялаган. Кыйынчылыктар анын эркин маектара алган эмес, алар кайра күч берген. Ал өзүнүн окуучуларына ким көп эмгектенсе, бакыт ошого конот деп айткан. Леонардо сүрөттөрүндө өзү жакшы көргөн жана изилдеген турмуш көрсөтүлгөн. Өзүнүн атактуу Джаконда сүрөтүн тарткан. Кайра жаралуу доорунун улуу ишмери, скульптор, художник, архитектор, аскер инженери жана акын Микеланджело Буонаротти болгон. Ал анатомияны мыкты билип, адамдын денесинин түзүлүшүнүн сулуулугун жакшы бере алган. Мрамордун ар бир кесегинде адамдын фигурасы бар, аны андан бошотуп алуу үчүн ашыктарын алып салыш гана керек деп айткан. Англиялык жазуучу Томас Мор эң сонун билим алып, байыркы тилдерди мыкты үйрөнгөн. Атасынын жолун жолдоп юрист болгон. Сергек жана башканын кырсыгына боорукер, Мор дайыма жакырларды жактаган. 1516 жылы мамлекеттин эң мыкты түзүлүшү жөнүндө жана жаңы утопия аралы жөнүндө алтын китеп жарыкка чыкты. Анда Мор жерлерди корукка алууну жана кедейлерге каршы кандуу законду катуу айыптаган. Ушул убакка чейин чоң кишилер да, балдар да француздук сатирик жазуучу Франсуа Рабленин Гаргантюа жана Пантагрюэль деген романын кызык окушат. Дөөлөр жөнүндөгү бул жомок китепте автор элдик эски уламыштарды пайдаланып, феодалдык тартиптерди чукугандай сөз таап шылдыңдайт. Рабле Франциянын турмушун жакшы билген. Ата-энеси жашында эле аны монастырга берген, бирок андан бат эле кетип калган. Көп саякат жасап, Италияда бир нече жолу болгон. Ал кеңири билимдүү адам, жазуучу, байыркы тилдерди жакшы билген врач жана педагог болгон. 16 кылымдын акырында англичан элинин сүйгөн искусствосу театр болгон. Бул убакта Лондондо 10го жакын туруктуу театрлар болгон. Театрдык оюндар жөнөкөй адамдардын массасын өзүнө тартып, оюн көрүүчүлөр актерлордун оюнун былк этпестен отуруп көрүшкөн. Кээде оюнга парда кийип, королева Елизаветанын өзү да жашырын келип көргөн. Театрдын имаратынын үстү ачык болгон. Бийик тосмону бойлото бай шаардыктар үчүн галереялар жана атактуу адамдар үчүн ложалар жайгаштырылган. Улуу жазуучу Уильям Шекспирдин бүт өмүрү театр менен байланыштуу болгон. Анын атасы шаардык окаттуу адам болуп, кийинчерээк бүлгүнгө учурап, Шекспир 16 жашынан тартып иштеп, өзүнө окат табууга туура келген. Ал адегенде актер болуп, андан кийин театр ээлеринин бири болуп калат. 37 пьесаны, трагедияларды, комедиялар жана тарыхый драмаларды жазган. Мен бир нече кыскача түшүндүрмөлөрдү берип кеттим. Эми силер китептен карап,
Төмөндөгү кайра жаралуу доорунун өкүлдөрү боюнча ырастоолор кимге тиешелүү экендигин белгилейсиңер. 1, 2, 3 деп берилген окумуштууларды силер ылдыйдагынын тушуна жазып чыгасыңар. Кийинки тестте бул дал келтирүү кайра жаралуу доорундагы сүрөтчүлөр менен жазуучулардын эмгектерин дал келтиресиңер. Бул жерде аралаштырып берилген, силер ушул чыгармалар кимдики экенин билип, туш-тушуна белгилеп жазасыңар. Үйгө тапшырма 31 параграфты окуп келип, тесттерди иштеп келесиңер. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.